23 бөлүм. Дөөткө пелиштиликтер Кейлага кол салып, кырмандарды талап жатышат деп билдиришти. Ошондо Дөөт Теңириге кайрылып, барайынбы, бул пелиштиликтерди талкалай аламбы деп сурады. Теңир Дөөткө, бар, сен пелиштиликтерди талкалайсың, Кейланы куткарасың деп жооп берди. Бирок Дөөттүн жанындагылар ага Жүйүт аймагында эле коркуп турабыз, анан кантип Кейлага пелиштиликтердин аскерине каршы барабыз дешти. Ошондо Дөөт Теңирден кайра сурады. Теңир ага, тур, Кейлага бар, анткени мен пелиштиликтерди сенин колуңа салып берем деп жооп берди. Дөөт өз кишилери менен Кейлага жөнөдү. Пелиштиликтер менен согушуп, алардын малын айдап кетти. Аларга чоң бүлгүн салды. Ошентип Дөөт Кейланын тургундарын куткарды. Акимелектин уулу Абиатар Дөөткө келип, аны менен Кейлага барганда эфодту да ала барган. Дөөттүн Кейлага келгенин Шабулга билдиришти. Ошондо Шабул аны Кудай менен колума салып берди. Анткени ал дарбазалуу, кулпулуу шаарга кирип, өзүн өзү бекитти деди. Кейлага барып, Дөөттү жана анын кишилерин курчоо үчүн Шабул бүткүл элди согушка чакырды. Дөөт Шабулдун жамандык ойлогонун билгенде, ыйык кызмат кылуучу Абиатарга эфодту алып кел деди. Анан Дөөт Теңирге мындай деп кайрылды. Теңир, Ысрайылдын Кудайы, Шабул Кейлага келип, мен үчүн шаарды талкалаарын кулуң укту. Кейланын тургундары мени анын колуна салып береби? Сенин кулуң уккандай, Шабул бул жакка келеби? Ысрайылдын Кудай Теңири, өз кулуңа ачып бер. Теңир келет деп жооп берди. Дөөт Кейланын тургундары мени жана менин кишилеримди Шабулдун колуна салып беришеби деп сурады. Теңир салып беришет деп жооп берди. Ошондо Дөөт өзүнүн 600гө жакын кишиси менен Кейладан чыгып, бир жерден бир жерге көчүп жүрдү. Дөөт Кейладан качып кетти деп Шабулга билдиришкенде, ал жүрүшүн токтотту. Дөөт болсо адам жүрбөгөн ээн талаада, андан соң Зуб ээн талаасындагы тоодо жүрдү. Шабул аны күн сайын издеди. Бирок Кудай Дөөттү анын колуна салып берген жок. Шабулдун өлтүргөнү чыкканын Дөөт билди. Дөөт болсо Зуб ээн талаасындагы токойдо болчу. Шабулдун уулу Жонатан Дөөткө токойго келип, анын Кудайга болгон ишенимин бекемдеди. Жонатан ага, коркпо, атам Шабул сага эч нерсе кыла албайт. Сен Ысрайылга падыша болосуң, а мен сенден кийинки экинчи адам болом. Муну атам Шабул билет деди. Алар Теңир алдында келишим түзүштү. Дөөт токойдо калды. Жонатан болсо үйүнө кетти. Зубтуктар Гибага, Шабулга келип, мындай дешти. Дөөт биздин жерде, Жешимондун оң жагындагы Хахил дөңсөөсүндө, токойдун киши бара алгыс жеринде жашырынып жүрөт. Эми падышам, кааласаң ошол жакка бар. Ал эми аны падышанын колуна салып берүү биздин иш. Шабул аларга, мага боору ооруганыңар үчүн силерге Теңир батасын берсин. Баргыла да кайрадан карап көргүлө. Анын кайсы жерде экенин чалгындап билгиле. Аны ал жерден ким көргөнүн сураштыргыла. Анткени мага анын аябай амалдуу экенин айтып жатышат. Карап чыккыла. Ал жашынган баардык жерлерди чалгындап билип, мага ишенимдүү кабар менен кайтып келгиле. Ошондо мен силер менен барам. Эгер ал ушул жерде болсо, мен аны миңдеген жүйүттөрдүн арасынан болсо да издеп табам деди. Алар туруп Шабулдан мурун Зубка кетишти. Дөөт болсо өз кишилери менен Жешимондун оң тарабындагы түздүктө Мавон чөлүндө эле. Шабул өз кишилери менен аны издеп чыкты. Бирок бул жөнүндө Дөөткө билдиришкенде, ал Мавон чөлүндөгү аскага жашынды. Шабул муну укканда Дөөттүн артынан Мавон чөлүнө жөнөдү. Шабул тоонун бир жак бети менен келе жатты. Дөөт болсо өз кишилери менен тоонун берки бетинде келе жатты. Дөөт Шабулдан качууга шашылып жатты. Шабул болсо өз кишилери менен Дөөттү жана анын кишилерин курчап алып, колго түшүрүү үчүн келе жатты. Ошол учурда Шабулга кабарчы келип, шашылыш кайт, анткени биздин жерге пелиштиликтер кол салышты деди. Шабул Дөөттү кууганын токтотуп, артка кайтты. Ал пелиштиликтерди көздөй бет алды. Ошондон тартып бул жер Села Амахлекот деп аталып калды.